балдар бар үйдө албетте бизде аптечка болуш керек, сөзсүз эле. Сөзсүз. Негизи аптечка, жанагындай кичинекей аптечкада бизде көбүнчө анальгин болот, цитрамон болот, баш ооруп калса йод болот, анан балдар бар үйдө, кичинекей бала бар үйдө. Ошо аптечкада кандай дарылар болуш керек? Мисалы, колун кесип алса, айылда болсо чуркап барып дарыканага барса, көп нерсе жок болуп калышы мүмкүн да. Аптекасы алыс, Ооба. больницалар алыс. Ооба. Ошону сизден сурайлы. Биринчи ирет эмне болуш керек? Эми аптечкада сөзсүз эле баарыбыз деле балдар бар үйүбүздө. Сөзсүз эле парацетамол болуш керек. Биздин биринчи эле температура көтөрүлгөндө мамашаларыбыз, энеталарыбыз аябай паник болуп калат эмеспи? Биринчи очередь эле колго тийген дары эле парацетамол болуш керек. Дене табы көтөрүлсө, экисип кетсе, түшүргөнгө, ошондой эле аллергиясы бар балдар болуп калат, же болбосо ары чагып алган учурлар болуп калат. Эми ар кандай учур болот эмеспи? Ар бир үй бүлөдөчү. Ошого жардам бергенге антигистаминдик дарылар болуш керек. Супрастин, мисалы үчүн, эслатин, супрастин, аллерджи, көп эле дарылар. Ушул сыяктуу дарылардан сөзсүз эле коюп коюш керек. Регидрон, мисалы үчүн, көбүнчө жайкы мезгилде балдарыбыз отравление болот. Ар кандай туура эмес тамак аштарды жегенден, срок өтүп кеткен тамактардан болуп калабы, шыгып түрү болот эмеспи? Жайкы сезондо кусуп калат балдар. Ошол моментте биринчи помощь оказывать кылганга регидрон отправить кылып калабыз, чтобы обезвоживание болуп кетпесин деп. Регидрон туруш керек. Эми мурун биз айтчу элек, аптечкада сөзсүз эле антибиотик болсун депчи. Эми азыр жанагы резистентность пайда болуп калбадыбы балдарга? Көрүнгөндү берет. Ошон үчүн азыр мен айтпайт элем сөзсүз эле аптечкада антибиотик болсун депчи. Анткени врачтын, дарыгердин уруксаты жок антибиотикти үйдөн баштаганга да болбойт. Ошон үчүн азыр андан мен кичине воздержусь да, антибиотик турсун депчи. Парацетамолго дене табы канча болгондо баштап берип? Парацетамол 38-5тен жогорулап баштаганда гана бериш керек парацетамолдучу. 38-5ке чейин обычный эле жылуу суудан, ысык эмес, муздак эмес, жылуу суудан бат-баттан берип туруш керек. Баланы чечиндире калыш керек. Аракчы, арак менен сүртө кал деп айтчу. Даже кээ бирде арак жок деле үй бүлөлөр болот эмеспи, аракты колдонбогон. Жөн эле прохладненький суу менен эле, кичине мейлүүнүрөөк суу менен денесин баарын сүртүп жуундуруп ийсе да болот. 38-5ке чейин. Анан барып, анан 38-5тен температура түшпөй туруп алса, анан кийин парацетамол менен түшүрсөк болот температурасынчы. Основной анан аптечкада градусник болуш керек биринчи очередь дажечи. Кээ бирде мамашаларым келип калат, температурасын өлчөдүм десем, жок, жөн эле колум менен кармап көрүп бетин ысыганын билдим депчи, бул туура эмес да. Сөзсүз эле градусник болуш керек. Кандай градусник болуш керек? Электрондукпу же? Электронный. Эң эле жакшысы азыр электронный градусниктерде туура көргөзөт. Эрте ала койбойсуң, аны өзү пикет кылганда карайсың, канчага жеткенин. Ошол аябай кандай десем, туура да, туура көргөзө турган электронный градусниктер. Азыр даже роддомго жатканда байкайсыңар, роддомдон төбөлөрдүн алдында роддомдун врачтары перечень беришет. Ушуларды даярдагыла депчи. Ошолордун баары туура. Колун кесип алса же дагы бир болсо йодпу же зеленкабы эмне керек? Йод керек, конечно, йод керек, йод туруш керек. Балдар жыгылып кетсе буттарын тутуп алат, зеленкасы да керек. Перекись водорода сөзсүз керек, анткени биринчи помощьту энетасы өзү көргөзөт үйдөн. Кичине обработка кыла калып перекись менен, анан барып йодду тийгизип канын токтотуп дегендейчи. Ооба, йод, зеленка, перекись водорода, баары керек нерселер. Анан бизде мисалы көз караш ар кандай эмеспи? Мисалы мен балам ооруп калса дароо эле дары салам берем да. А кээ бирөө болсо мен балам ооруса түк дары бербейм дейт. Биринчи отхаркивающий, мисалы жөтөлүп баштаса. Мен дароо эле мукалтинден баштайм, анан амбраксол кошом, амбрасан кошом. Алар болсо жана койдун майын эритип, сүт менен, анан тигиндей мындай деп этап менен бутун паритетип. Ошондой эле кандай көз карашыңыз? Же баарын чогуу жасаш керекпи? Же мындай салттуу медицина менен жанагындай элдик медицинаны балдарга колдонуш керекпи? Балдарга колдонуш керек, бирок анын да өзүнүн деңгээли бар да. Мисалы үчүн мен койдун майын сүткө сапырып бергенден алыс болор элем да. Койдун майы күчтүүлүк кылат, ашказаны күчтүү болушу мүмкүн. Кайра эле баланы кустуруп кыйнашы мүмкүн. Эми ар ким ар балага ар кандай таасир этет да. Анан кийин чөп менен деле дарылайбыз. Ооба, врачка жеткенге чейин үйдө эмне болсо ошону бере калышат эмеспи энеталарчы. Жөтөлдүн чөптөрү бар. Чөптөрдү колдонсо болот балдаргачы.
бирок жанагындай май, анан кийин иттин майы, анан чочконун майы дегендерден мен алысмын да. Мен аларды айтпайт элем. Энеталарыма колдонгула депчи. Анан кийин негизи бала ооруганда самолечением кереги жок, заниматься кылыпчы. Биринчи ирет врачка алып барып, сөзсүз эле ооба. Сөзсүз эле үйдөн эти сып атса, температурасын түшүрүп, анан сөзсүз эле врачтын кеңеши менен анан колдонгону оң да. Анан балдар ооруганда көбүнчө эле мурду бүтөт, Ооба. Ошондо биринчи жардам кандай болуш керек мурду бүтүп атса? Азыр көп тамчылар бар эмеспи? Жана тузлуу суу да бар, кээ бирөө аква марис, анан жанагындай спрейлер да бар. Кайсыга каршысыз же кайсыны көбүрөөк кодон деп сунуштайсыз? Же биринчи жардам катары? Биринчи жардам катары дароо эле жанагындай мурдунга тамызган дарылардан алысмын. Дароо колдонгонго биз түшүндүрүп айтып калабыз. 100 мл сууга 1 чымчым тузду салып, ошол соленый раствор деп айтылат. Анан ошону ал промывание катары кетет балдарга, аны капать болбойт, аны промывание катары колдонобуз. Аны бир пипетка менен эсептеп көргөзүп беребиз. По полной пипеточке эки мурдун эки жагына тең куюп тургула деп, ошол промывание катары жардам берет да. Анан жанагындай берки дарылары болсо, мурунга тамыза турган сосудосуживающий деп коет эмеспизби? Ал дарылар өзүнүн терс таасиринде берип калышы мүмкүн, бирок аны да колдонобуз, бирок аны колдоно турган өзүнүн бир убагы болот да. Врачтын көзөмөлү менен баары эле. Бир убагы болот. Аны да колдонобуз, бирок дароо эле алардан баштабайбыз. Азыр биз воздун программасы менен иштейт эмеспизби? Ошон үчүн соленый раствор тамыздырабыз. Дароо эле антибиотиктен баштабайбыз ооруп калганда. Мурун бир момент болду эле, мурду бүтүп келсе деле, эти сып келсе деле антибиотиктен баштаган учур болгон, бирок Кудайга шүгүр, эми азыр биздин деңгээлибиз чоңойду дегендей көп протоколдор чыгып атат. Биз азыр эми дарылаганыбыз уже бөлөкчө өзгөрүп да калды. Антибиотикти баштаганыбызда дагы артта калды ал мезгилдер. Ал мурун болсо болгондор, эми азыр андай эмес да. Достор, ошон үчүн бир аз пенетал ысыса же биздин ата-энелер көбүнчө эки категорияга бөлүнөт да. Эки крайность деп коем, бирөө бир аз ооруп баштаса эле дарынын баарын токоштойт. Антибиотик күчтүү антибиотик. Кээ бирөө ошо күчөп кетмейинче эчтеке бербейт. Ошо экөө тең туура эмес деп айтат элем. Анан Фариса экөөбүз азыр экинчи видео тартабыз. Бала ооруп калса коркунуч белгилери кандай болот? Эгерде бала ооруп калса кайсы белгилерин көрүп туруп сөзсүз врачка алып барыш керек экенин, тез арада врачка алып барыш керек экенин билсеңиз болот. Ошол тууралуу видео тартабыз. Бул видео жакса, сиз комментарий калтырыңыз, лайктарды басыңыз. Бул биз үчүн комплимент болот. Фариса эже үчүн дагы комплимент болот. Баарыңыздарга рахмат.